Ынтымак эки эс алуу жайындагы кыргыз-казак достук аллеясы өткөн жылы ачылып, биримдиктин символу катары 40 арча менен кооздолгон. Быйыл да элчилик Жашыл Мураз улуттук өнөктүгүн колдоп, бак-тарак көчөттөрүн отыргузушту. Ишембиликке элчиликтин жалпы жааматы катышты. Казак менен кыргыздын достугун көрсөтүп, биз бүгүн субботник жасап, үлкен мэрия бизге жакшы жумуска талдарды алып барып, кандай талды эгебиз, ошонун баарын берип, бүгүн ушундай чоң жумушту аткарып атабыз. Президент Садыр Нуркожоевич баштаган жасыл идеясын ары карата алып, бизде ошо биздин чоң жумушка кошулуп атабыз. Адистердин сунушу менен эмең шуң бактары тигилди. Эми жаңы көчөттөрдү суугаруу, тазалоо, кам көрүү иштери мэриянын Бишкек Жашыл Чарба ишканасы тарабынан жүргүзүлөт. Ушул жерге келип эс алган биздин шаардыктардан сунуш түшкөн өткөндө. Биз элдин оюн сөзсүз эске алышыбыз керек. Ушул жерде бакта монда чоң бактар болсо, балдар менен келип эс алып жүргөндө көлөкөсү болсо деген ушу идеяны айтышкан. Көлөкө бере тураң да. Биздин балдар менен шаардыктар эс алганда ушу көлөкөдө эс алсын деп ушундай сортторду тандап тигип атабыз. Жашылдандыруу ирригациялык иштерден көз каранды. Мындан улам былтыркы кургакчылык эске алынып, быйыл эс алуу жайлары эрте сугарыла баштады. Биз үчүн былтыркы жыл аябай сабак болду. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, кургакчылык болуп, суу жетишпей аябай кыйналганбыз. Ошондуктан быйыл мынакей бүгүн суу салдык арыктарга. Бул суулар парктарды сугарып баштадык. Ошону менен бирге сууну топтоп атабыз. Азыр нын топтоп албасак, аба ырайын билбейбиз. Ошондуктан сугатты баштап албасак, азыр дыйкандар сугарып баштаганда бизге суу жетпей калат шааргачы. Кала бийлиги Жашыл Мураз улуттук компаниясына мамлекеттик органдардын бардык кызматкерлерин жана кыргыз элин активдүү катышууга чакырууда. Тигилген ар бир бак эртеңки таза жашыл өлкөнүн ачкычы. Перизат Куттубекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.